Балдар, саламатсыңарбы? Бүгүн биз тарбиялык саат өтөбүз. Сабагыбыздын темасы Улуу жеңиш күнүнө 75 жыл. Сабактын максаты: силер 9 май Улуу жеңиш күнү жөнүндө түшүнүк аласыңар. Силердин ой жүгөртүүңөр, кабыл алууңар, эске сактооңор өнүгөт. Жана силер согушка катышкан ардагер аталарды сыйлоого, урматтоого тарбияланасыңар. 5 жыл бою кармашып, түшүрүп түндүгүн, жеңиш деп жар салып, кубанган күн бүгүн. 1945 жылдын 8 майында саат 22-ден 43 мүнөт өткөндө биротоло жана толук багынып берүү жөнүндөгү келишимге кол коюлган. Сталин ошол замат 9 майды жеңиш күнү деп жарыялаган. Аны радиодон эртең менен саат 6-да бүткүл Совет элине жарыялаган. Балдар, анда эмесе ушул жарыяны баарыбыз чогуу көрөлү. Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. 1945 жылдын 9 майы зор кубанычтын күнү болду. Андагы адамдардын кубанычында чек жок эле. Канчалаган адамдардан айрылып, кайкырып турса да, бул күнү элибиз абдан сүйүнүшүп, сүйүнүштөн көздөрүнө жаш алышты. Андан бери жарым кылымдан ашык убакыт өтсө да, согуштун тагы өчкөн жок. Ошондуктан бул күн ыйык күн. Бул күн майрам, улуу жеңиш майрамы. Бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. Кыргыз калкынын саны 1939 жылдын эсеби боюнча 1 миллион 400 миң эле. Алардын ичинен 360 миңи согушка алынып, алардын ичинен 118 миңи каза болгон. Калгандары жарадар, майып болуп өз үйлөрүнө кайтышкан. Албетте, согушту жеңүү деген абдан маанилүү. Бул согушта курман болгон ата-бабаларыбызды эскерип жатабыз. Алар элин, жерин коргош үчүн согушту. Биз аларды эч качан унутпайбыз. Бизге жеңиш алып келген, жаркын келечек тартуулаган ардагерлерибизди сыйлашыбыз, урматташыбыз керек. Балдар, биздин Москва районунан согушка кеткендер 17520 адам. Курман болгондор 1300 адам. Согуштан кайтып келгендер 13296 адам. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлери 245 адам. Бул тизмеден өзүңөр көрүп турган улуу ата мекендик согуштан кайтып келген биздин айылдаш аталарыбыз. Ал эми бул тизмеде улуу ата мекендик согуштан курман болгон биздин айылдаш чоң аталарыбыз
башта кайткан жок кайра батышта. Эстелик бол деми алар түбөлүк отто чанышкан. Эстелик жанына келип энелер ыйлап алла улуңар тирбиз менен сезимли